Жаңы конституциянын долбоору Венеция комиссиясынын кароосуна жөнөтүлүп, жакында биз сын пикирлерди алдык. Венециянын Кыргызстанга ишемде. Могу батыш бизге киргизбесин. Ай бизге демократиянын кереги жок. Садыр Жапаровду колдойлу. Ой, булар батыштан акчалап алышкан. Ал эмне үчүн керек? Бул тууралуу ушул видеодо айтып беребиз. Көпчүлүк адамдар Венеция комиссиясы Венеция шаары менен байланышкан деп ойлошот. Саякатка барып келсеңиз болот. Өтө сонун шаар. Бирок эмне үчүн Венеция Кыргызстанга эмне кылуу керектигин айтып жатат, белгисиз. Чындыгында комиссиянын шаарга эч кандай тиешеси жок. Болгону комиссия мына ушул шаарда чогулуп жаткандыктан ушундай аталып калган. Ал 90-жылдары Берлин дубалы кулагандан кийин чыгыш Европа өлкөлөрүндө демократияны колдой турган конституцияларды кабыл алууга жардам берүү максатында түзүлгөн. Азыр укук талаасында пикир алмашуу үчүн эл аралык таанылган көз карандысыз аянтча болуп калды. Ошондой эле комиссия конституциялык чөйрөдө ар кандай ченемдерди жана сунуштарды иштеп чыгуу менен ар кандай чыр-чатактарды чечүүгө жана алдын алууга аракет кылат. Жана ал конституциялардын демократиялуу болушуна жардам берген эл аралык эксперт. Ошентип Акыйкат Ж институту Кыргызстан атынан конституцияны Венеция комиссиясынын кароосуна жиберди. Натыйжада ал бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна, жарандардын жеке эркиндиктерине, өлкөдөгү демократияга, мыйзамдуулукка таасир этүүчү коркунучу бар деп комментарий берди. Азырынча биз бул комментарий боюнча эч нерсе кыла элекпиз. Ал эми референдум 11 апрелге белгиленген. Элестетип көрсөңүз, биз кез куруп жатабыз. Бардыгын текшерүү үчүн экспертке бердик. Ал эми эксперт бул сиз үчүн иштебей калат дейт. Биз эмне кылмакпыз? Бир адис угуп, долбоордун баарын карап чыгып, курулушту баштайбызбы? Конституцияда деле мына ушундай. Дизайнда биз өзүбүзгө жардам бере турган механизмдерди эске алган жокпуз. Мисалы, тынч жолугушуулар. Ал бизге бийликтеги адамдар жакшыраак иштешин түшүнүшү үчүн керек. Тынч жолугушууларга чектөө салынбашы керек. Адамдар каалаганын айтышат. Алардын каалаганы жөн эле эркиндик. Жаңы конституция боюнча Венеция комиссиясынын сунуштарында дагы башка көптөгөн пункттар бар. Жаңы конституция биздин жашообузга, референдумга кандай таасир этери жөнүндө биздин башка видеолорубуздан көрө аласыз. Комментарий калтырыңыз, видео менен бөлүшүңүз. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.